Урматтуу депутаттар, кадырлуу мекендештер, партиялар саясий элитанын тагдырын эмес, карапайым жарандардын кызыкчылыктарын коргоп, таламын талашууга тийиш. Партия төрагасынын жеке мүдөөсү, жеке таарынычы, жеке амбициясы мамлекеттин өнүгүүсүнө залакасын тийгизбеши керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө КСДП ички интригалардын айынан өзүнүн милдетин так аткара албай калды. Ушул интригаларга мени да аралаштыруу аракети көрүлүүдө. Мен ага аралашпайм. Партия парламенттик демократияны өнүктүрүүчү күчкө эмес, жеке адамды жана анын бир ууч тобун сактоочу инструментке айланып баратат. КСДПга эмгеги сиңгендер четке сүрүлүп, бир адамдын диктатурасы орноп калды. Партиянын жетекчиси дайыма жалгыз мен баардык жараткам деп жетишилген ийгиликтерди өзүнө ыйгарып келет. Бирок партия тарабынан жасалган иш-аракеттер бир эле адамдын эмгеги эмес. Мында убагында президенти Сооронбай Шарипович, фракция лидери Иса Шишинкулович жана башка социал-демократтар баштаган активдүү мүчөлөрүнүн салымы чоң болгон. Жакшы иштердин автору жалгыз өзү болуп, КСДПнын бүгүнкү күндөй кризиске кептелгенине башкаларды күнөөлөгөнгө өттү. Бул туура эмес. Кайсы гана партия болбосун, анын жакшысына да, жаманына да партиянын лидери жоопкер. Кыргызстандагы алдыңкы партиялардын бири өзүм жан дилим менен аралашып, калыптандырган уюмдун учурдагы абалы жүрөгүмдү оорутуп, бир чети зээнимди кейитип турат, урматтуу депутаттар. КСДПнын тегерегинде жүрүп жаткан окуялар мамлекеттин жаркын келечегине кедергисин тийгизбеши абзел. Мен өмүр бою КСДПда да мүчө болуп жүрөм деп ойлогом. Ага чейин бир дагы партияга мүчө болгон эмесмин. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттеген ушул экен. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал-демократтар партиясынын чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм. Кыргызстандын мындан аркы өнүгүү жолу, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы тараза ташына коюлуп жаткан шарттарда бул кадамым туура деп эсептейм. Ал эми депутаттык ишмердүүлүгүм парламенттеги фракцияда уланат. Ушул жылдар аралыгында бирге болгон партиялаштарыма, ишеним арткан шайлоочуларыма колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип таазим этем. Кудай буйруса, мындан ары дагы жогорку кеңештин депутаты катары элибизге кызмат өтөй берем. Буга менин билимим, тажрыйбам, кайратым да жетет. Урматтуу депутаттар, ардактуу мекендештер, мамлекетибизди өнүктүрүү үчүн талыкпаган эмгегибиздин акыбетин көрөлү. Кыргызстаныбызды, элибизди жараткан өзү колдосун. Көңүл бурганыңыздар үчүн мага сөз бергениңиз үчүн чоң рахмат баарыңыздарга.